Эфирислантау сардактуу телекөрүүчүлөр, студиябызда спорт мейкиндигин тааныштырган спорт жаатында көптөгөн ийгиликти жараткан, албетте биздин мекенибизде эл аралык деңгээлде дагы желегиси жеребип жүргөн мыкты чыган мырзаларыбыздын бири бул Нурболот Аскарбеков. Ассалому алейкум. Кандайсыз, жакшы келип алдыңызбы? Нурболот тууралуу сизди мактай кетейин, Нурболот тууралуу айта кетсек, чемпион ADDC грэпплинг, Нага грэпплинг чемпиону, Jiu-Jitsu чемпиону, WEF Selection чемпиону, WEF Pro Fight чемпиону жана WEF Global чемпиону. Булар тууралуу шашпай алды сүйлөшөбүз, бирок ага чейин мен ошол келген спортчулардан адаттагыдай салт болгон бир суроом бар. Спортко келүүгө ким себепкер болду деген? Биздин спортко келүүгө себепкер бул Абдырашид Жолчиев деген агам бар. Ошол аркылуу себепкер болуп бул жака келип 16 жашында спортко кызыгып жүргөм. Негизи ар бир адамдын эле бир максаты болот экен да. Жандай биздин алдыбызда өзүбүздүн клубда эле Бусурманкул Абдибаев, Бусурманкул деп ошону көрүп, мен да Кудайым буйруса ушундай ийгиликтерге жетсем деп максат койгом. Анан келип ошо Жолчиев Абдырашид экем аркылуу спортко келдим. Демек, башынан эле ММАга кызыгып жүргөнсүз. Негизи чемпион эмес, профессионал деп айталычы. Бул спорт чөйрөсүндө профессионал болуу оңойбу? Ар бир нерсеге аракет керек. Мисалы, бир нерсеге сел койсоң, ошого максат коюп, ошого дайындык болсо, Кудайым буйруса. Эң сонун. Анда акыркы өткөргөн беттешиңиз тууралуу? Акыркы жолу биз 15 сентябрда урушканбыз. Ошто WEF Global уюмунда. Анда биздин сопернигибиз күчтүү болчу. Экөөбүз тең 3 мүнөт эме урушканбыз, 3 раунд урушканбыз. Решением судья менен жеңишке жеттик. Эң сонун, куттуктайбыз. Негизи бир беттешти өткөргөндөн кийин кайра ден соолукту калыбына келтириш үчүн, кийинкиге чыкканга даяр болуш үчүн канча убакыт өтүш керек? Өзүбүздүн дайындыгыбызга карайбыз. Негизи эле 1-2 ай эс алыш керек. Эс алгандан кийин кайра даярданып бойго чыга берсе болот. Бирок кийинкиге калуу менен чыга берсе болот. 1 күн, 2 күн өткөндөн кийин деле. Эгерде бой жанагындай бизге көбүнчө замена болуп калса, чыкса болот. Бирок өзүбүздүн эмебизге, даярдыгыбызга карайбыз. Эгерде дайындык жок болуп, чыгып жеңилип калгандан мындай эме жок да. Демек, күтүп туруп чыккан жакшы, баарынан. Келерки беттешиңиз аныкталдыбы? Каяка даярданып атасыз, же болбосо билине элекпи? Келерки беттеш бизге айтылды, бирок точно чечим чыга элек январдын аяктарында, Кудайым буйруса, ошто болот. Кайрадан WEF Global? Жок, WEF Pro Fight болот. Pro Fight болот. Global Pro Fight эмне айырмачылыгы бар? Pro Fight бул Орто Азия болуп калат, WEF Global бул мындай чоңураак рейтингдеги бой болуп калат. Selection бул Кыргызстандын ичинде. Бул деңгээли менен экен да? Деңгээли менен. Глобалда көбүрөөк мамлекет бар экен да, демек. Сонун. Негизи сизде дароо эле мына ушул чыгарып салбаса керек, ушул Global Selection дегендерге. Ага чейин бир тепкичтер болсо керек, экзамендер дегендей. Алдын алында WEF Amateurs деген круговой бойлор бар. Ошодон утуп 2-3 жолу чемпион болгондон кийин WEF Selection Кыргызстандын ичинде Selectionда урушабыз. Андан 3 бой өткөрөбүз. Эгерде андан да жакшы результат көрсөтсөк, Pro Fight'тан бир 2 бой өткөрүп кийин Global аттанабыз. Демек, тепкич менен. Эми баягы дүйнө баарын эле белгилүү болсо керек, дүйнө жүзүндөгү номер 1 баягы компания бул UFC. Пландар барбы? Кудайым буйруса, ошол жака сел койгонбуз. Ар бир эле боецтин максаты бул чоң рейтингде UFC'ге чыгуу. Биз да Кудайым буйруса ошол максаттарда бар, демек, барганга. Негизи мына ошол эл аралык деңгээлге чыгууга эмне жетишпейт биздин немелерибизге, спортчуларыбызга? Биздин спортчуларыбызга колдоо жетишпейт. Кичине колдоо болсо, Кудайым буйруса, чоң ийгиликтерге жетишебиз. Бизде ММА тармагында негизи эле спонсорлор азыраак болот. Эгерде ММА тармагында деле спортту колдогон адамдар көп болсо, Кыргызстан боецтери ойлойм мен, чоң эле рейтингде UFC'ге бат эле чыгат деп. Финансы катары бар эле ошол. Анан мен мындай бир уламыштарды уккум. UFC'ге көбүрөөк мушкерлерди эмес, шоуга жакын адамдарды алышат депчи. Бул канчалык деңгээлде чын?
канчалык мисалы өзүңдү таанытып эми шоу көрсөткөнгө жараша ошончолук деңгээлде урушуш керек да. Анан шоу көрсөттүрүп барып жандай кылган. Демек, UFC'де беттешкендер менен азыр биздики мисалы Web Global'да айталы, ошол жакта беттешкендердин айырмасы барбы? Айырмасы бар. UFC'де күчтүүрөөк болуп калабы, UFC'де күчтүүрөөк, эми аларда кандай десем, ар кандай дайындыктары жакшы. Ал жакта спортту колдогондой болот да. Бизде эми Кудайым буйрса, эми Кыргызстан чыкса, утабыз. Эң сонун. Азаматсыз, негизи бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр болушу мүмкүн, жаш муундун өкүлдөрү болушу мүмкүн, дал ушул ММА тармагына деги эле ушул спорт дүйнөсүнө кызыккандарга кайсыл сапаттарга ээ болуш керек бул спорт дүйнөсүнө келе атканда жана эмнелерден арылыш керек? Оюңуз боюнча. Спорт жаатында режим менен жүрүш керек ар бир адам. Главный максат коюш керек бир нерсеге. Ошол нерсеге максат койсо гана ошол адам ошол өзүнүн цел эмесине жетет. Режим дегенде бул план менен жашаш керек деген план болот, да? План жок болсо кандай болуп калат? План жок болсо демек ийгиликтери жок, да? Мисалы сиздин бир күндүк мына ошол беттешке чейин бир 2-3 ай даярданасыздар, Ошол кездеги баягы планыңызды айтып өтүңүзчү. Эмнеден уйку кандай болот, тамак аш кандай болот, машыгуулар кандай болот? Биз бою же белгиленип дайындык башталганда эртең мененки саат 10-до тренировкага барабыз. 10-до. Тренировкага барып, ал жерде саат 12-1ге дейин дайынданып, функционалкаларында кайра үйгө келип 4 саат машыгасыздарбы? Үйгө келип, эс алып, денени эс алдырып, кайра саат 5-терде экинчи тренировкага барып, бир күндө 2 машыгуу болобу? 2 машыгуу. Үйгө келип эс алдырып дегенде уктап, Анан кайра барасыздар? Кайра барабыз. Кайра 3-4 саат машыгасыздар. Бул чарчатып салбайбы денени? Бул уктаганда адам мындай мээси дагы эместе эс алат да. Эс алгандан кийин же дене кайра тренировкага барып, жана 5-терде барасыздар, ошондо бир 8-9-дарга чейин машыгат деген. Жок, 8-ге дейин. 8-ге. Анан кайра үйгө келип туруп эс аласыздар. Анан эртеси кайра ошондой. Күн сайын 2ден машыгуу болобу? Охо, тамак аш кандай болот? Тамак аш вести түшүрүп баштаганда 10 литр суу менен баштайм мен өзүм. Бир күндө 10 литр суу ичип. Машыгууга барарда 10 литр суу ичип алып барасың. Жок, негизи машыгуунун алдында эле. Жүрүп салат, шорпо. Баягы куурулгандардан баш тартуу, көбүрөөк баягы суюктукка. Салмакты чогултуп атканда, толуктуп атканда, демек көбүрөөк тамактанасыздар, Мындай машыгууга эмес, мындай жөнөкөй машыгууларда кандай болуп калат сиздерде? Жөнөкөй бир эле машыгасыздарбы? Бир эле машыгуу болуп калат. Бирок күнүнө. Бирок күнүнө. Жашооңуздар татаал экен негизи. План деп жөн жерден айтпаптырсыз азыр, Бир күндө 2 жолу машыксаңыздар, уйкуга көбүрөөк. Демек, баягычы уйку бир белгилүү бир сааттарда болуш керекпи же кандай? 10-до негизи укташ керек, 10го жетпей. 10-дон кийин уктап калсаңыздар режим бузулду деген сөзбү? Эртең менен мындай тура албай кыйналып калышы мүмкүн да, эртең менен тренировкагачы. Кечиндеси эрте жатсаң, эртең менен ошончолук эрте чыгасың. Анан мындай жеке жашоодо баягы шерине же болбосо эс алууга барып калган учурлар болот, мушташа кеткен учурлар болду беле, же болбосо ушундай абалдарда сиздер өзүңүздөрдү кандай алып жүрөсүздөр? Мен өзүмдө андай учурлар болду элек. Бизде ошо Рашид байкем өзү мондай бол деп өзү тергеп турат, мисалы кайсы жакта тарбия берип, сону кылып. Бирок болор экен мындай нерсе. Негизи мындай тиешкендер болду беле. UFC'нин баласы, WEF'тин баласы, анан ММА мушкери деп мындай атайын тиешкендер болду беле. Андайлар болот, бирок аларга биз мындай маани бербейсиздер. Бирок мындай ачуу калтырган учурлар болуп кетиши да мүмкүн да. Кандай негизи эле кандай карайсыз? Профессионалдуу спортчу ушундай абалда өзүн кандай алыш керек? Мисалы, мен айтайын, сизге келип тийишип атам да, атайынчы. Эмне кылыш керек профессионалдар ушул кезде? Сабыр кылыш керек. Биздин өзүбүз качыш керек дебейсизби? Биздин өзүбүз агайыбыз айтат, эгерде тийишкен Шекиров Кенже агайыбыз өтө болбой атса дейт, залга алып келгиле дейт, залга алып келип жаздырып кое тур, жүр залга баралы, залдан мушташалы деп. Сонун. Негизи 16 жашында спортко келдик деп атпайсызбы? Ошондон берки канча жаракат алдыңыз? Негизи эле ушул бир терс тараптарынан айтып өтпөйсүзбү?
Биз жаракат ала элекпиз, Кудайга шүгүр. Дайындык жакшы болсо жаракат тагыштыр. Машыгууларда мындай эч кандай нерсе болгон эмес азырынча, жаракат аркы беркилер. Ар бир турнирлерге карата биз өзүбүздү карап, ойлоп иштеген аракет кылабыз. Беттешке чыкканда баары бир денеге залакка тиет да. Ден соолукка таасирин канчалык деңгээлде тийгизип атат? Анча коркунучу жокпу? Анчалык деле коркунучтуу жок. Профессионалдык карьера канча жашка чейин уланат? ММАда. Анан канчага чейин жүрө берсе болот? Бул өзүңдүн ден соолугуңа карап, эгерде ден соолугуң жакшы болсо, 30 орто ченемде 30га чейин, 30га чейин барса болот. 30дан кийин деле чыгып жүргөндөр бар да. 40га чейин чыга берсе болот, Официалдуу мисалы, момча жаштан кийин чыкканга болбойт деген бир чек барбы же андай жокпу? Жок, андай чек жок. Адамдын өзүнөн көз каранды экен да. Эң сонун анда мындай кылалы, сизди көрүп жаткан спорт өкүлдөрүнө же болбосо келерки өсүп жаткан муундарга бир кайрылууңуз болсун. Негизи спортчу жаатында профессионал болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек, эмне кылыш керек, анан кайсыл спорт түрүн сунуштамак элеңиз. Сиз баягы грэплингде да катышып жүрдүңүз, ММАда катышып, ар бир спорт тармагында көп спорт түрлөрүнө катышып калбаңыз. Кайсынысын сунуштайсыз, кайсынан башташ керек, эмне кылыш керек негизи ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Негизи спортко келгенде негизи жашында болсо вольникке барып, вольниктен тренировка кылып, анан кийин бокстан кийин профессиональный турнирге өтсө болот да, бардыгы акырын менен болот. Сразу эле чыгып алса. ММАга дароо барган болбойбу? Дароо барган. Бокстан башташ керек дейсиз. Негизи спорт баягы бокс айтышат го, бул эң кооптуу спорт түрү депчи. ММАга караганда бокс бир аз кооптуу деп. Бул нерсе кандай, жалганбы же? Жок, туура эле негизи бизде главный бойдо мындай зрелищный бой көрсөтүш үчүн мисалы бокста бул точносту айтат да, мисалы ошол удар Рой Джонс сыяктуу, бир аз шоу кылып. Удары точно. Чынында эле сиз айткандай, балким ушул биздин спортчуларга бир аз шоу жетишпейт чыгар. Ошол нерсени алгачкылардын жасаган катарындагы спортчулардан болуңуз. Көптөгөн азыр бир жогоруда сизден көптөгөн наамдарыңызга жетишкендерибизди айтып чыктым. Ошолордун арасынан көптөгөн дагы ийгиликтер коштолсун. Келечекте буйруса, көптөгөн ийгиликтерди жараткан спортчулардын катарында болуңуз. Келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, спорт негизи эле адам баласынын жашоосунда болуусу зарыл. Кээ бир ата-энелер бар, албетте өзүнүн баласын ушу алдын алуу максатында ушул ден соолугуна зыян алып келбесин деп баягы кээ бир спорт түрлөрүнө, ММА же болбосо бокс спорт түрлөрүнө бербегенге аракет жасашат. Бирок бала жүрөгү менен эңсеген жакка бара турган болсо, мына ошондо гана бактылуулукту жаратат. Андыктан көбүрөөк тоскоол эмес, көбүрөөк колдоону көрсөткөнгө аракет жасаңыздар. Албетте ар бир үй бүлөнүн өзүнүн деңгээли менен өзүңүздөр чечим чыгарасыздар. Нурболот Аскарбек уулу студиябызда болду. Эфирибизди алда карай улантабыз.